2022 жыл 3 май күнү мен өзүмө сөз берип челлендж баштагам. Bir айда Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте канча акча иштейм деп. Тилекке каршы аягына чыккан жокмун. Белгилүү бир себептерге байланыштуу автоунааны 19 май күнү алып барып тапшырып бердим. Анан бул видеону да негизи жазбайм деген болчумун. Бирок аягында өзүмө да кызык болуп, кече күнү отуруп алып бүт санап, мен себеп күнүмкүндө жазып аткам. Кирешелеримди, чыгашаларымды, аренда, бензин бүт жазып аткам да, мынакей. Анан бүгүн силерге буйруса 16 күндүк жыйынтык менен бөлүшөйүн. Биз менен бирге болгула. Аким Кежи YouTube каналына катталып, лайктардан басып, комментарийден жаза кеткиле. Биз баштадык. Буга чейинки ар бир видеороликтин астында комментарийде сурагандар болду. Кайсы таксопаркта иштесем деп. Туугандар, убакыт сааты келди, силерге атаман таксопаркын сунуштап кетем. Эмне үчүн? Таксопарктын комиссиясы болгону 2,5%. Аптасына 7 күн, суткасына 24 саат комиссиясы жок акчаңарды ушул тиркеме аркылуу чечип алсаңар болот. Яндекс таксометрлерден, заправкалардан 3000 рубльга чейин бензин куйсаңар болот. Ал дагы комиссиясыз. Таксиге тиешелүү бүт документ жасайт. Бул путевой лист, страховка, договор аренда жана башка документтерди. Эң негизгиси жаңыдан кошулуп аткандар үчүн кесартка дагы жардам беришет. Бир гана Москва эмес, Россиянын бардык жерлеринен кошулуп иштесеңер болот. Эконом, комфорт, бизнес, доставка, грузовой айырмасы жок. Бүт улап беришет. Эң негизгиси таксопарк бир айдын ичинде 2 розыгрыш кылат. Розыгрыштын байгеси 10 000 рубль. Кандай розыгрыш, эмне кылабыз, кандай катышабыз, эмне кылыш керек деген суроолор болсо, же болбосо дагы таксопаркка байланыштуу суроолор болсо, ушул номерлер аркылуу чалып кененирээк маалымат алгыла, же болбосо описанияда да ушул номерлер бар. Чалгыла, кошулгула, байланышкыла, иштегиле. Барыңарга ийгилик, тапканыңарга береке берсин. Билбейм эмнеге бул жерге келип видео тартып атам. Алдымда болсо МКАД, Московская кольцевая автомобильная дорога, артымда болсо Твой дом, сол жагымда торгово-развлекательный комплекс Вегас, Митина, Строгино, Красногорск. Кеттик, бисмиллахир-рахманир-рахим, баштайлы. Баланстагы общий грязный сумманы көрсөтө албайм, себеп дегенде таксопарктан машинени тапшырып чыгып кеткенден кийин мени дагы ошол таксопарктан алып коюшуптур. Ошон үчүн балансты кайра кирип көрө албайм. Жок, өчүп кетти ал. Мен бирок бүт нерсени жазып сактап койгом. Кеттик мынакей. Общий заработок туугандар мен 83 082 рубль иштептирмин. 16 күндө 3 майдан 18 май күнгө чейин 83 082 рубль иштептирмин. Так, бунун ичинен аренда 1600 рубльдан 16 күнгө 25 600 рубль кетиптир. Андан кийин 200 рубльдан депозит накопительный 3200 рубль болуптур. Андан кийин бензин күйүүчү май ким кандай атайт 14 000 рубль кетиптир бензинге. Личный расходы 28 319 рубль. Неге мынча көп? Бул жерге эмнелер кирет? Бул жерге ошол 16 күндүн ичинде менин обедим, ужиным, завтрагым, квартплатам, гаилерге берген штрафтар, жол эрежелерин бузулган штрафтары, анан машинемди эвакуация кылып кеткен, билсеңер керек. Ошолордун бүт бардыгы майда-чүйдө расходдор, единица, баланс, кыскасы бытовой расходдордун бардыгы кошулуп 28 319 рубль болуптур. Анан эми эң кызыгы доход 16 күндө чисто накталай менин чөнтөгүмдө 14 312 рубль калыптыр. Анан туугандар, эң эле кызык жери аренданы, депозитти, бензинди, личный расход, доходту кошкондо 85 431 рубль болуп атат. Не үчүн мындай болуп атат билбейм. Доход 83 082 рубль, бүт бардыгын кошкондо 85 431 рубль. 2349 рубль разница болуп атат. Бул эмне дейин десем, бул ичинде чайвой кириши мүмкүн, жада башка майда чүйдөлөрү менен болуп 2349 рубль разница болуп атат. Не үчүн мындай болуп атат, мен билбейм. Зато в плюсе. Бир нерсени жазбай калдымбы десем, бүт бардыгын жазып келдим. Эми мен кайра такси жумушуна кирип иштейинби, иштебейинби билбейм. Буга чейин айтып аткам, комфорт же болбосо бизнести көрөм деп. Алар жөнүндө пока кызыгым жок. Биротоло таксини чыта башка чөрөгө кирип кетиш мүмкүн, же болбосо комфорт, же болбосо кайра деле ошол эле экономго келип калышым мүмкүн. Билбейм, Кудай билет. Алдыда эмне бар, эмне жок. Эми мен бул нерселер менен силерге эмне дегим келип атат. Мен навязывать этип аткан жерим жок. Таксиде иштегиле же болбосо иштебегиле деп. Ар кимдин өзүнүн чечим кыла турган жүрөгү, мээси бар. Өзүңөр жүрөгүңөрдү уккула,
меңер мен чечим кабыл алгыла. Кээ бирөөңөр комментарийга жазып атасыңар. Ассаламу алейкум тууган, мен Москва шаарына барып таксиде иштейин дедим эле. Мага жардам бере аласыңбы депчи. Туугандар, жардам катарым не деп айтат элем? Москвага келесиңер. Квартира, регистрация, Сахарова, ошол майда-чүйдө нерселерди бүтүрүп, бүт документиңер чогулткандан кийин эле таксиге азыр өзүңөр билип калдыңар, билбегендер болсо, кисарт, дагы сертификат, ошону вакцина деген нерселер бар болчу. Ошол нерселерди бүт даярдап туруп эле Авитодан болобу, жерде шурудан болобу, же көчөдөгү эле такси кылып жүргөн бир туугандарыбыз бар, кыргыз мекендештер. Ошого эле барып туруп, ассаламу алейкум тууган, машина алайын дедим эле арендага деп эметсеңер болот. Алар анан таксопарктын номерин берет, же частный болуп калышы мүмкүн. Иши кылып кому как попадется болуп калат да. Дагы бир суроону комментарийден окуп калдым. Мындай суроо экен: мен таксиге иштейин дедим эле, кандай кеңеш бересиң дейт. Боло болбой, стоитпи, не стоитпи депчи. Мен мындай кылам. Бир да совет бербейм, 1000 да совет бербейм. Себеп жогоруда айтып кеткендей эле, ар кимдин өзүнүн чечим кыла турган жүрөгү, мээси бар. Силер жүрөгүңөр каалады, мисалы, ошол таксиде чыгып иштеп көргүңөр келип атабы? Сөзсүз ошол нерсени машина табып чыгып иштеп көрүп, анан түшүнүп силерге действительно керекпи, керек эмеспи, жагабы, жакпайбы, анан кийин чечим кабыл алсаңар болот. Анан мен жок болбойт тууган, керек эмес десем, таксиге кирбей башка жумуштарда жүрө бересиңер. Бирок убакыт сааты келет, могу жүрөгүңөрдө бир какой-то бир тынчсыздык болот да. По-любому чыгып көрүшүм керек эле дегенчи. Ошон үчүн ошол нерсени успокаивать этиш үчүн, ооба жок деген жоопту киргизиш үчүн чыгып көргүлө. Ал жактан дагы Кудайга шүгүр үйрөнө турган нерселер бар бул таксиден деле. Ар бир жумуштан, ар бир кесиптен үйрөнө турган нерселер бар. Кудайга шүгүр. Туугандар, бул видеороликтагы аягына келип атат. Кызыккан суроолор болсо комментарийге жазсаңар жооп бере кетем. Анан мен YouTube каналымдын өнүгүп, өсүп кетишине чоң салым салбасам деле аракет кылып атам, Кудайга шүгүр. Мындай локацияларга чыгып, аракет кылып, видео тартып. Ошон үчүн туугандар, жалпы барыңардан суранып кетем, менин YouTube каналыма, Аким Кежи YouTube каналына каттала элек болсоңор, катталып, коңгурону басып, лайк, комментарий болушунча актив көрсөтүп койгула максималдуу түрдө. Ага ушундай видео тартып, видеодо камерага сүйлөп, мындай эл менен баарлашып, элге бир маалымат жеткирген, же болбосо бир нерсени түшүндүрүп берген өтө жагат да. Мына өзүңөр көргөндөй эле көп сүйлөгөндү да жакшы көрөм. Видео негизи бая эле бүтүп калыш керек болчу, бирок ага бүт элек. Ошондой туугандар, жалпы бардыңарга үй бүлөлүк тынчтык, тапкан акчаңарга берекесин берсин. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Ассаламу алейкум. Силер менен мен Гүлжигит болдум. Бардыңарга чоң рахмат. Мо аркы бетте пробкада тургандар, Атаман таксопаркына кошулуп кеткиле, Всё, молодцы.